Ошто баласы сабаган 78 жаштагы эне үйүнөн качып чыккан. Ошто 78 жаштагы эне баласынан таяк жеп кризистик борборго кайрылды. Бул тууралуу Ак жүрөк кризистик борборунун Оштогу жетекчиси Дарика Асылбекова билдирди. 78 жаштагы эне баласынан токмок жеп көчөдө калган. Бизге энени укук коргоо органдары алып келип тапшырышты. Анын бети көгөргөн. Учурда эне кризистик борбордо каралууда, деди ал. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев аталган иш боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Окуя 18 мартта Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн айылдарынын биринде катталган. 1971 жылы туулган жашоочу 78 жаштагы өзүнүн апасын урганы аныкталган. Учурда бул иш боюнча Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75 беренесинин негизинде үй бүлөдөгү зомбулук кылмышы козголуп тергөө амалдары жүрүп жатат, деди Ашырбаев. Булак турмуш кейжи.